Ак үйдөгүлөр жылаңачтар көрсөтүүсүн кайрадан улантат. Камырдан жасалган эмчек кап. Сиз жашооңузда камырдан жасалган эмчек капты көрдүңүз беле? Так ушундай оюн зоок, маскарачылык өткөн жылдагыдай 3-декабрдан баштап 10-декабрга чейин жергиликтүү музейлердин биринде өтөт. Бул тууралуу маалыматты белгилүү журналист Айбек Турдалиев өзүнүн социалдык тармагына жазып чыкты. Мен кыргыз катары нанды улук деп билем, бирок камырдан эмчек кап жасаганды биринчи жолу көрүп жатам. Балким мен айылдан чоңоюп, высокое искусство дегенди түшүнбөй жаткандырмын. Акылдуулар түшүндүрүп берип койгулачы, бул эмне? Өнөр десе эле жылаңач катын музейде жүрүп, эми моминтип камырды пластилин кылып калдыкпы, деп жазып жарандардын пикирине жем таштаган. Бул көрүнүш талкууга алынып, ар кандай пикирлер айтыла баштады. Миржан Балыбаев: провокациялуу, бирок мааниси терең перформанс. Биздин эл нанды ыйык тутат, ал эми азыркы фэшн индустрия, поп культура ал асыл нарктарды тебелеп тепсеп жатат дегенди айтып жатат. Азамат Бакиров: ат көрбөгөн минип өлтүрөт деген ушул да. Миржан Балыбаев: мындай көргөзмөлөрдү жабык өткөрүп, атайын чакыруу баракчалары менен киргизген оң. Антпесе өткөн ич кийим перформансынан дагы жаман жаңжал болот. Патриоттор келип талкалап, кишилерди сабап кетиши мүмкүн. Же уюштуруучуларга ошол керекпи? Мындайды жарнамалап кереги жок. Айбек Турдалиев: эң туура ой. Араң турган патриоттор андай ишти кылып деле коюшу толук мүмкүн. Сорос Кыргызстан көргөзмөнү каржылап, жарнамасын жасашыптыр. Мен ошол жактан көрдүм. Туура айтасыз. Ашка жүк, башка жүк кылып, эми муну эмнеге жайылтып жатат? Санжар Калматай алды демек, кечке чейин ау жеш керек, атыш керек дегендер күттүрбөй чыгат. Бакуля Жумабаевна: Садык-гуру айткан сөзү жакты. Силерди жаш кезиңерде элестеткиле. Эшикке чыксаңар баары сонун таң калыштуу. Азыркы жаштарды эшикке чыгар, аларды эч нерсе таң калтырбайт. Анткени баарын интернеттен көрүп алат. Эгер ушул темп менен кетсе, дагы 100 жылда өз жанына кол салуу 25%дан 50%га чейин чыгат. Анткени колунда курч бычак бар. Аны кандай иштетишти билбесе, өзүн өзү сайып алат деп. Мына ошол сыңары көп билсе нарк насилди уруп ойнобой калат да ошентип. Айбек Турдалиев: бул деген көрсө перформанс, искусство экен да. Балким биз артта калып, башкалар Марста жүрүшкөндүр. Бекболсун Эшалиев: бул деген акмакчылык. Ушуга окшогондорду жоопко тартып, тизгинин караса буларга окшогондор аша чаап, коомду бузукулук жакка түртүп жатат. Мындай маңкырчулукка жол бербеш керек. Клара Абдуллаева: эң туура айтасың, Айбек Турдалиев. Ушундай көрүнүштөрдү ордунда маселе көтөрүп, басчылар силерсиңер. Искендер Исаков: вау, искусство, шедевр дегендер мынаны дагы көрүп койгула. Жазайым Айдекова: нан ыйык, башкасын кыла берсин. Кыргызга ыйык деп аталган нерселердин ашмалтайын чыгарышпасын деген шилтемелер жазылууда. Эске сала кетсек, өткөн жылы музейде жылаңачтар көрсөтмөсү өтүп, ага Кыргызстандын аттуу баштуу саясатчыларды оозго алынган эле. Ал тургай Кыргызстандын жүзү Роза Отунбаева ызы чуу жараткан окуяны бул искусство деп түшүндүрмө берген. Жыйынтыгында белгилүү айымдар өздөрүнүн ич кийимдерин коомчулукка жайылтып көрсөтүп алышкан. Өткөн жылдагы нааразычылык кайталанбаш үчүн учурдагы бийлик кандай чара колдонот, күтө туралы. Булак, Назарньюз, Чекиторг. Каныбек Осмоналиев: менимче шайлоодон кийин дароо эле соттошуулар башталат. Үгүт иштери эми кызуусуна киргендей, кандай өзгөчөлүктөрдү байкап жатасыз? Ооба, шайлоо алдындагы үгүт иштери өзүнүн апогейине жетти. Аны менен кошо эле талапкерлердин мыйзам бузуу аракеттери дагы катуу күчөдү. Менин байкоомдо мурда депутат болуп кынык алган эркулдар мыйзам бузуу жагынан көч башында турат. Бирөөсү акча тараттырып жатып колго түштү, шайлоодон четтетилди. Туура болду. Дагы бирөөсүнүн дипломунун мыйзамдуулугу жөнүндө ар кыл пикирлер айтылып жатат. Ал дагы бычактын мизи менен баса баштады. Партияларга келе турган болсок, алгачкы күндөрү калп эле таза шайлоону өнөктүгүн уюштуруп кирген болмуштары менен акыркы жумадан баштап шайлоочуларды өзүнө иймерүү максаттарында бардык мыйзамсыз аракеттерди көрө башташты. БШК адатынча эле эл көрсүн кылып, бир экөөнү жазаламыш болуп, негизинен оппозициялык маанайдагы партияларга гана асылып туруп алды. Калган партиялар билген намазын окуп жатышат. Менимче шайлоодон кийин дароо эле соттошуулар башталат. Өзгөчөлүк болуп, аралаш добуш берүү ыкмасы эсептелет. Анын натыйжасы кандай болорун 29-ноябрда сезебиз. Мени ынандырган нерсе президенттин ачык айрым жасаган мамилеси болуп жатат. Менимче ал кишиге таянып алып талтаңдаган партиялар жокко эсе.
Бир мандаттуу округдарда аттанган кээ бир талапкерлер президенттин атын сатып, элди дүрбөтүп жүрүшөт. Бир гана тилегим, ушул шайлоо тынч өтүп, жаңы депутаттар келишип, иштерин мыйзам чегинде баштарса жакшы болот эле. Эл шайлоолордон чарчады жана тажады. Качан жаратмандык жолго түшөбүз? Мен ушул жагдайды гана күнү түнү Кудайдан тилеп күтүп отурам. Булак аргумент чегиткейжи. Ар бир добуш 3000 сом. Бишкекте добуш сатып алууга шектүүлөр кармалды. Добуш сатып алууга шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИИБнин басма сөз кызматынан маалымдашты. Маалыматка ылайык 26 ноябрда КБ аттуу жаран 1 май РИИБине кайрылып, НБ аттуу жаранга чара көрүүнү өтүнгөн. Ал үгүт мезгилинде НБ белгилүү бир саясий партияга жана бир мандаттуу талапкерге схема боюнча добуш сатып алууга аракет кылгандыгын билдирген. Ар бир добуш үчүн 3000 сомдон, анда 2000 сом дароо, калганы шайлоодон кийин деп айтканын маалымдаган. Бул факты 1 май РИИБинде каттоого алынып, кылмыш жаза кодексинин 192 беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши козголгон. Иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1 май РИИБинин кызматкерлери тарабынан шектүү катары 1996 жылы туулган ЧА аттуу жаран кармалган. Тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн унаасынан накталай акча, 6 банктык карта, айдоочулук күбөлүк, 4 унаанын техникалык күбөлүктөрү, бир партиянын 33 формасы, 30 бланктык тизмеси, 2000 брошюра жана саясий партиялардын биринин 800 гезити жана 3 уюлдук телефон табылган. Мындан тышкары НБнын банктык картасы, уюлдук телефон жана акча табылган. Алынган каражаттардын жалпы суммасы 76700 сомду түздү, деп айтылат маалыматта. Булак Ком Чекит Пресс. Тажикстан Хорокто митингге чыккандардын саны көбөйдү. Тажикстандын Хорок шаарындагы нааразылык акциясына чыккандар бүгүн 27 ноябрда көбөйгөнүн Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматы өздүк булактарына таянып жазды. Митингге чыккандар нааразылык учурунда каза болгон 2 адамдын сөөгүн көтөрүп чыгышты. Жарандык коомдун өкүлү Бактовар Бактиёровдун айтымында каза болгондордун сөөгү соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча жерге берилбейт. Тажикстанда 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда 29 жаштагы Гулбидин Зиёбеков өлтүрүлгөндөн кийин ондогон адамдар нааразылык билдирип митингге чыккан. Алар маркумдун сөөгүн тоолу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратына алып келип, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында да нааразылык билдирген жүздөгөн адамдар чогулган. Кагылышуудан жабыркагандардын арасында коопсуздук күчтөрүнүн 5 кызматкери бар. 26 ноябрь күнү эртең менен нааразылык акциясы уланып, Хороктун жана анын тегерек четинин оңдогон тургундары Тажикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунун акимчилигине келишти. Митингчилер түндү акимчиликтин жанындагы аянтта өткөргөнү кабарланды. Хорок тоолу Бадахшандын Борбор шаары, ал Кыргызстандын Чоңалай району менен чектешкен. Булак Азаттык Чекит.орг.